Аялдарга айымдар кылат, эркектерге эркектер кылат. Курсаңыздарды киргизгенге жардам берем колуман келиши. Такси байкелерде көбүнчө көп отургандарда, груз көтөргөндөрдө бел көп ооруйт. Өзүн башкача сезген айымдар бар да. Бүт денеңиздерди сөөктөрүн баарын кырсылдатып, жеңил болуп, маза болуп каласыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн биз Римская метросунан чыгып, 3-вкаттан чыкканда кичине жүрөбүздөр 5-6 минут. Вековая 21, строение 1де турабыз. Андыктан ушул жерде биздин жакын көргөн укаларыбыз фитобочка, массаж ачкан экен. Ошону бир сиздерге маалымдап, көрсөтүп, кандай иштешип атат бир көрүп кетиңиздер. Киргенде эле мына охранадан 101 кабинет деп сурайсыздар. 101 кабинетке киребиз. Киргенде сол жака бурулабыз. Туугандар, мына киргенде эле 101 кабинет, сол жака бурулганда мына Таксопарк Дружба деген жазуу бар экен. Ушул жерге кирип азыр бир катар маалымат алып чыгабыз. Туугандар, мына киргенде эле бул жерде клиника инсан деп кабинет, фитобочка, массаж. Бул жерде уже профсоюз кейжинин жигиттери отурат экен. Анда кирип таанышайлы. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Тимур, кандай экен? Ден соолук иштер. Жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Иштериң болуп атабы экен? Бүгүн ошол сенин фитобочкаң менен массажды бир көрүп, элдерге кичине маалымат кылайлы деп келдик эле. Тааныштырып коелу анда. Менин атым Тимур Курманбеков. Мен ушу профсоюз кейжи жана инсан клиникасында жетекчи болуп иштейбиз. Бул жерде биз мекендештерибизге жөн эле таксопарк ачып, анан кийин машиналарды выкупка бергенден башка дагы ошо биздин паркта иштеген мырзаларга фитобочка, бекер ошону жардам болсун деп такси мекендештерибиз ар дайым отуруп иштейт. Ошо бул жакта комната кылып койгонбуз, массажный центрибиз бар, жүрүңүздөр көргүзөлү, Бул жака мынакей фитобочка коюп койгонбуз. Такси мекендештерибиз ошо биздин таксопарк Дружбада иштеген болсо, айына фитобочканы бир жолу бекер воспользовать этсе болот. Келсе фитобочка отургузуп, денелерин кырсылдатып, бекер массаж кылып берип коебуз мекендештерге. Көптөр ойлойт экен, көрбөгөндөрчү, айтып кетели, ичинде суу бар, анан кийин бирөө түшкөн сууга дагы мен да түшө беремби депчи. Жок, бунун ичинде суу жок, бунун ичи ушундай кургак болот. Бунун ичинде чоң градустагы ысык болот. Ошо ысык болгондуктан бунун ичинде эч кандай микроб жок, туугандар. Бунун ичи ар дайым ысык парда болуп, бунун ичинде микробдун баары өлүп калган болот. Андыктан эч стерильный болот, тартынбастан келе берсеңер болот. Бизде айымдар үчүн айымдар массаж жасайт. Ал эми эркек мырзалар үчүн эркек массажисттерибиз бар. Бизде Тимур уулу Эрмек жана Кундуз эжекебиз иш алып барат бул жакта. Жакшы. Демек, аялдарга аялдар, эркектерге эркектер массаж кылса болот экен. Кызматтар бар. Фитобочкада деле ошондой. Фитобочкада деле ошондой. Аялдарга айымдар кылат, эркектерге эркектер кылат. Дагы бир чоң эскертип кетип айтчу нерсе, Москва шаарында мекендештер көбүнчө суук тийип, көп отуруп, движение жок болгондуктан адам негизи 40 минутта отургандан кийин мен өзүм дагы массаж окуп бүткөм. Мен да өзүм иш алып баргам бул убакытка чейин. 40 минутта отургандан кийин анан туруп базыш керек да. Бизде болсо 10-12 саат мырзаларыбыз отуруп иштеп салып атат. Ошолорго кеңеш 40 минуттан кийин турбасаңар, ошентип келип массаж алып турсаңар болот. Анан дагы бир жакшы эскертип кетчү нерсе, эгерде простатит оорусуна кабылган болсоңуздар, келсеңиздер, сиздерге простатит оорусуна атайын бизден Индиядан келген, анан Кытайдан келген аппараттар бар. Бул жака чыгарып көргүзсөк деле болот. Бул Юшахуань аппараты Кытайдан келген 12 түр массаждын түрүн аткарат. Бул микроинсульттарды дагы дарылоого жардам берет. Биздин 70 жаштагы энебизди кичи микроинсульттан бутуна тургузган аппарат. Бул өзүм күбө болдум, өзүм массаж кылып. Ал эми бул болсо, ошо Индиядан келген таш, атайын таштар, булар дагы дезинфекция болуп, денедеги жана простатитке атайын коюлуп, сууктарды өзүнө тартып алат экен дагы, бездин кичирейишине жардам берип, андан кийин простатит оорусунан арылууга жардам берет. Бунун дагы эффектилерин көрүп атабыз.
кандай болуп атат байке буттар? Assalomu alaykum Yuma. Qancha yildan beri sen ушул массаж иши менен алектенесиң? Стаж. Алейкум ассалам байке, кандайсыз? Стаж почти 2 жыл болуп калды. 1 жыл окудум, 1 жыл айын практикага чыгып, бастырган, жакшы кылган кишилерим бар. Билген, тааныгандар болуш керек. Сиздин YouTube каналыңызда болуп жатасыз байке. Инсульт алган орустарды бастырганбыз. Колу чыккан, бел чыккан кишилерди салып бастырганбыз. Ошондой эле элге ар дайым кызмат кылып келип атабыз. Буга чейин бир да жалап элек, кечки мору элек. Кимде омурткалары ооругандар болсо, билет таап келет. Андан сырткары сен жөнүндө сөөк салат, баягы чыккан немелер, колдор, буттар салат деп уктук да? Кастаправ. Таксист байкелерде көбүнчө көп отургандарда, груз көтөргөндөрдө бел көп ооруйт. Белде смещение болуп калат, көп тазобедренный сустав коет, ошол тайып калат, ошолор чыгат. Анан остеохондроз, грудной клеткадан да омурткалар ойноп калат, анан атлантта ойнойт. Ошолордун баарын салабыз. Кимдин башы ооруп, дем алуусу кызылып, басканда буттар ооруп, буттарга берип атса келе берсеңер болот. Андан сырткары мисалы баягы спорт менен машыккан жигиттер келсе да, мисалы буту чыгып кетип, колу чыгып кетип, футболисттер ары бери келсе. Аларды деле салып беребиз. Анан дагы Москва шаарында мекендештер, могу жаш өспүрүм мырза жигиттер, айымдар, эгер сиздер массажга кызыгып алек болгуңуздар келсе, бизде курс бар. Келсеңиздер индивидуально ар бир адам менен бир группа кылып окутпайбыз. Бир адамды алып алып, ошону процессин до концага жеткирип, сиздерди профессионал кылууга чейин алып барабыз да, андан кийинки адамга өтөбүз. Эгерде сиздер массажга үйрөнөм деген болсоңуздар, төмөндө номерлер менен байланышып бизге кайрылсаңар болот. Биз сиздерге жардам берип, алга карай ишиңерди алып барууга жардам беребиз. Саламатсыздарбы? Мен өзүм кесибим боюнча медикмин. Медсестралык ишти аркалагандан кийин ушул кесипти тандап алдым. Мен ушу 6 жылдан бери массажистка болуп иштеп келатам. Опытым 6 жыл стажы Турцияда окугам. Турцияда 4,5 жыл кызмат кылып, ал жакта массаж иши менен алектенип келип, буюрса эми ушул жердештериме, Москва шаарында жердештериме да кызматымды өткөрөйүн деп, бул жакта азыр массаж иши менен алектенип жатабыз. Остеохондроз өзгөчө. Швеяда иштеген, банкта иштеп, мындай отуруп иштеген таксисттер остеохондроз менен ооруган, жана бел оору менен, баш оорусу массаж жолу менен эч жериңерге зыян болбойт. Бул оорудан айыгып кете алабыз деп ишенич бере алам. Бул фитобочканын бир абдан чоң пайдасы адам денесинде сууктарды, шлактарды, туздарды, адамдын денесинде эмне гана оорчулук болсо бошотот, баарын алып чыгат. Туугандар, процедура кандай болот? Эгер сиздер бизге келген болсоңуздар, биринчи сиздерди биздин медсестра текшерет. Эгерде сиздерде давление жок болгон болсо, денеңиздерде эч кандай оору жок болгон болсо, аллергия жок болгон болсо, сиздерди биринчи фитобочкага отургузабыз. Негизи 20 минута деп жазылып жүрөт, бирок адам эгер сиздер кыйналып баштаган болсоңуздар, өзүңүздөргө карап чыгарып, андан кийин чыккандан кийин душка ополаскивание кыласыздар, денеңиздердеги шлактардын баары агып кетет дагы. Андан кийин чыгып бул жака массажга жатасыздар. Ошондуктан сиздер бул жака келатканда обязательно порядке өзүңүздөргө ич кийим жана полотенце ала келиңиздер. Анткени бул тазалык дүйнөнү сактайт деп коет. Ошон үчүн таза болуш үчүн ошолорду ала келесиздер. Бул жерге массажды кылат. Андан кийин кастаправ керек болгон болсо дене сөөктөрүңүздөрдү түздөп, бут денеңиздерди сөөктөрдүн баарын кырсылдатып, жеңил болуп, маза болуп каласыздар. Анан дагы бир нерсени унутуп калыпмын. Биздин клиника инсанда ымыркай жаштан баштап 14 жашка чейин жаш балдарга бекер обслуживание, массаж бардык түрү бекер. Андыктан сиздердин кичинекей балдарыңыздар менен кандайдыр бир дене мүчөсүндө проблемалар болгон болсо, клиника инсанга кайрылсаңыздар, биз жылмаюу менен сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Туугандар, жана ошондой эле бизде хиджама кызматы бар. Пайгамбарыбыз сүннөт кылып кеткен нерсе бул. Банка биз подаркага беребиз силерге. Сиздер үчүн антицеллюлит массажды сунуштайм.
эң айымдар үчүн өздөрү кыжаалат болгон ушу ичим кантип кирет, ичимди кантип киргизем деген проблемада ушул үчүн келсеңиздер мен сиздерге кызмат кылууга даярмын. Антисуллит массаж менен колуңуздарга, бутуңуздардын ар жеринде болсо, кайсы жерде болсо өзгөчө курсаңыздарды киргизгенге жардам берем колуман келиши. Андан сырткары бет массаж да кылабыз. Өзүн башкача сезген айымдар бар да, ушу бетке кандай массаж жасасам деп көп айымдар сурашат. Ошон үчүн келсеңиздер, мен аны сиздерге үйдөн, өзүңөрдөн кечкисин болобу, эртең менен болобу кандай массаж кылсаңыздар болот, жана мен өзүңүздөрдүн жүзүңүздөргө массаж кылганды үйрөткүчөктү өзүм да жасап берем. Баарына даярмын. Сиздер үчүн эшигибиз ачык. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Массаж кандай болду массаж? Соны шүгүр. Канча жол келип атасыз? Биринчи жол келип атам. Кандай экен? Ощущение? Соны шүгүр. Бир жумага нормально болуп калды. Иштегенге. Келгиле бул. Жакшы экен. Сунуштайм силерге да, келгиле. Туугандар, мына өзүңүздөр көрүп, угуп турганыңыздар, инсан клиникасына келип, ушул кызматтардан буйруса пайдаланып кетиңиздер. Андыктан биз менен дайыма жакшылыктарда бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум.